Өлкө башчы казак каймана ат менен таанылган Омар Маратовду үй камагына чыгарган судьяны иштен алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотту. Өлкө башчы тиешелүү жарлыкка бүгүн 17-январда кол койгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Сулайманованы кызматтан алууну президентке судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы сунуштаган. Буга судья Айнура Сулайманова баңгизатка байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адамдын ишин кароодо иштин жагдайларын толук изилдебей туруп, ага карата материалдарында тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун жоктугуна карабастан медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө токтом чыгарганы негиз болгон. Белгилей кетсек, Айнура Сулайманова быйыл 8-январда зордуктоо жана ээн баштык беренелери менен шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Казак деген каймана ат менен белгилүү Омар Маратовду үй камагына чыгарганы менен белгилүү. Бул коомчулукта катуу сынга кабылган. Фарид Ниязовго кылмыш кодексин 7 беренеси боюнча айып тагылууда. Президенттин аппаратынын мурунку жетекчисинин кызыкчылыгын коргогон жактоочулар Фарид Ниязов кылмыш кодексин 7 беренеси боюнча айып тагылууда дешти. Кеп бийликти күч менен басып алууну уюштуруу, барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу, кайсыл бир жактар менен сүйлөшүп алып куралдарды тартып алуу, тергөө органдарына карата зомбулук колдонуу, тергөөгө тоскоолдук кылуу, бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук колдонуу тууралуу болууда. Алдын ала маалыматка ылайык иш боюнча 12 киши айыпталуучу макамына ээ. Иш менен таанышып бүткөн соң башкы прокуратурага жолдонуп, андан ары сотко өтөт. Койташ окуясы. Башынан катуу жаракат алган Самат Курманкуловдун Москвадагы дарылануусу марттын аягына чейин созулат. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Самат Курманкуловдун абалы жакшырууда. Анын дарылануусу болжол менен ушул жылдын март айынын аягына чейин созулат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашты. Аталган министрликтин маалыматына ылайык Самат Курманкулов өз алдынча тамак жеп, сүйлөп, кыймылдап жатат. Белгилей 7 август күнү кечинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда Самат Курманкуловдун башына таш тийген. Кыргызстанда анын башына 2 жолу операция жасалып, абалы өзгөрбөгөн соң Москвадагы Бурденко атындагы борборго жеткирилген. Таласта 9 ай бою үй шартында багылган Аркардын баласы Набу уюмуна өткөрүлүп берилди. Талас облусунун Кара Буура районунда корукчу болуп иштеген Медетбек Жаманкулов 9 ай бою үй шартында багып келген Аркарды Набу жаратылышты коргоо уюмуна өткөрүп берди. Биздин басылма Медетбек Жаманкуловдун өзүнө байланышып, Аркардын баласын кайдан таап алганын жана кантип багып келгенин сурадык. Көрсө, Медет байке өткөн жылдын апрель айында аркарлар төлдөй турган учурда аларды аңчылардан коргоо үчүн рейдке чыгып, асканын астында төрөлгөнүндө 1-2 күн болгон. Энесинен адашып калган Аркардын баласын таап алып, ит кошка жем болбосун деп үйүнө алып келип, жапайы жаныбарда баг баштаган. Адегенде 2 ай аны эч кимге билдирбей багатта, андан соң тиешелүү жактарга кабар берген. 3 айга чейин Аркардын баласын 1,5 литр уйдун сүтүн берип, 3 айдан кийин 1 литр сүт берип турган. Кечээ анын Набу уюму алып кетерде ичи ачышканын, жаш Аркарга үй бүлөсү көнүп калганын, ал тургай кичинекей кызы ыйлаганын жашырган жок. Казакстанда жол кырсыгынан Кыргызстандын 4 жараны каза болду. Дагы бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 16-январда Казакстандын Самара-Шымкент автожолунда катталган. Каза болгондордун жаш курагы 19, 25, 27 жана 29 жашта болушкан. Маркумдардын сөөгү Казакстандын Иргиз райондук ооруканасындагы моргко жеткирилди. Учурда автокырсык боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Каза болгондордун туугандарына кабар берилди. Сөөктөрдү алып келүүгө Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жардам берет деп жазылат маалыматта.